Саламатсыңарбы? Биз бүгүн силер менен сүйлөмдүн түрлөрү, анын ичинен тең байланыштагы татаал сүйлөмдү өтөбүз. Татаал сүйлөм маани жагынан өз ара байланыштуу келген эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айкалышынан түзүлүп, түзүлүшү, мааниси жана интонациялык жактан бир бүтүн бирдикти түзүп турган сүйлөмдөр. Татаал сүйлөмдөр тең жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөргө бөлүнөт. Мисалы, Алтынбек мектепке жөнөдү. Анын артынан окугусу келген эниси да кошо чыкты деген сүйлөмүн алып көрсөк, бул татаал сүйлөмдүн биринчи сүйлөмү Алтынбек мектепке жөнөдү. Ал эми экинчи сүйлөмү анын артынан окугусу келген эниси да кошо чыкты. Тең байланыштагы татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине грамматикалык жактан багынбай, өз ара тең даражада байланышып, синтаксистик түзүлүшү, мааниси жана интонациялык жактан бир бүтүн бирдикти түзүп келген сүйлөмдөр. Мисалы, эшик ачылды, тумакчан бейтааныш киши кирип келди. Бул жердеги эки сүйлөм бири-бирине багынбайт. Экөөнү эки башка сүйлөм кылып бөлүп коюуга болот. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр байламтасыз жана байламталуу болуп экиге бөлүнөт. Анан алар дагы бир нече түргө бөлүнөт. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн түрлөрү. Биринчи, мезгилдеш. Бир мезгилде болгон же биринен кийин экинчисине удаалаш болгон сүйлөмдөр. Жалкообай мейманда отурат, жалгыз аты эшикте байланып турат. Экинчи, себептеш. Сүйлөмдөрдүн бирөөсү окуянын себебин билдирсе, экинчиси натыйжасын билдирет. Мисалы, сынакты начар тапшырдым. Эми кайра даярданышым керек. Үчүнчүсү, каршылаш маанилүү татаал сүйлөмдөр. Сүйлөмдөр бири-бирине карама-каршы мааниде айтылат. Мисалы, ачуу душман, акыл дос. Жакшы таап сүйлөйт, жаман каап сүйлөйт. Төртүнчү, божомол маанилүү. Мындай сүйлөмдө Б мүчөсүнүн жардамы менен уюшулуп, суроо эмес, болжолдоо маанисинде колдонулат. Мисалы, мугалим мага боору оорудубу? Айтор көп суроо берип, сынакта мени кыйнаган жок. Бешинчи, салыштырма сүйлөмдөр. Сүйлөмдөр салыштырылып, окшоштурулуп, теңештирилип көрсөтүлөт. Тоо арасын суу бузат, эл арасын чуу бузат. Эрди намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт деген сүйлөмдөрдө бул салыштырма сүйлөмдөрдүн мисалы болот. Кийинкиси, түшүндүрмөлүү сүйлөмдөр. Биринчи сүйлөм окуя жөнүндө жалпы маалымат берет, калганы тактап толуктайт. Мисалы, баарыбыз ошондойбуз, жакшыны унутабыз, жаманды эстейбиз. Кийинкиси, шартташ сүйлөмдөр. Биринчи сүйлөм шарт, экинчиси натыйжа болот. Булардын арасына сөзсүз сызыкча коюлуп жазылат. Мисалы, айтканды ук, кор болбойсуң. Андан кийинки, орун. Кыймыл аракеттин болгон ордун билдирет. Мисалы, күч билекте, кайрат жүрөктө. Эми байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрүнө кайрылалы. Булардын биринчи түрү бириктирүүчү байламталуу. Жана, да, дагы, ары деген сыяктуу байламталар аркылуу байланышат. Мисалы, анын денеси салмактанды жана башы ооруй баштады. Кийинки сүйлөмдү алып көрөлү. Ачуусу келип ордунан турду да эшикке чыгып кетти. Кийинки сүйлөмдү алып көрөлү. Күн суук, ары жол узак. Демек, бул сүйлөмдөр бириктирүүчү байламта аркылуу байланышты. Каршылагыч байламталуу. Ал эми, бирок, ошентсе да, антсе да, болбосо деген сыяктуу байламталар аркылуу байланышкан сүйлөмдөр. Мисалы, атың жакшы экен, бирок аны сатып ала албайм. Кийинки сүйлөмдү алып көрөлү. Бул жумушту бүгүндөн калбай бүтүрүшүбүз керек, болбосо кеч калабыз. Үчүнчү сүйлөмдүн түрү бул ажыраткыч байламталуу. Же болбосо деген сыяктуу байламталар аркылуу байланышкан сүйлөмдөр. Дептериңди үйүңө атайын калтырдыңбы? Же унутуп калдыңбы?
Эми биз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилерге токтололу. Биринчи, үтүр белгиси. Үтүр да байламтасынан кийин ал эми, бирок, анткени, ошондой да, себеби деген сыяктуу байламталардан мурун коюлат. Сызыкча төмөндөгү учурларда коюлат. Экинчи сүйлөм биринчи сүйлөмдүн натыйжасы болсо, мисал алып көрөлү. Эл журт бар, турмуш да бар. Бул жерде эл журт да бар дегенден кийин сызыкча коюлат. Андан кийин экинчи сүйлөм биринчи сүйлөмгө карама каршы келсе, дагы сызыкча коюп жазылат. Мисалы, тыңшады, угулбады. Кийинкиси экинчи сүйлөм биринчи сүйлөмдү толуктап кошумча маани берсе дагы сызыкча коюп жазылат. Мисалы, жыгачка да, темирге да жөндөмдүү усталыгы бар. Жыгачка да, темирге да жөндөмдүү деген сүйлөмдөн кийин сөз сызыкча коюп жазылат. Андан кийин кош чекит. Кош чекит төмөндөгү учурларда коюлат. Биринчи сүйлөм жалпыланган түшүнүктү билдирсе, мисалы, ал мурдагыдай эмес. Кош чекит коюлат. Кабагы бүркөлгөн, өңү кумсарган. Экинчи сүйлөм биринчи сүйлөмдөгү пикирдин себебин көрсөтсө, мисалы, бул үй согуш убагында эле курулса керек. Кош чекит коюлат. Кулайын деп калыптыр. Андан кийин үтүрлүү чекит кайсы учурда коюлат? Үтүрлүү чекит татаал сүйлөмдөгү жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маани жагынан көп байланышпаган учурда коюлат. Мисалы, аялдын аркасына көтөргөн жүгү бар. Өңү саргайыңкы, жүдөңкү. Бул сүйлөмдө аялдын аркасында көтөргөн жүгү бар дегенден кийин өтүрлүү сызыкча коюлуп жазылат. Анда эмесе силерге тапшырма 76-беттеги биринчи жана экинчи көнүгүүнү аткарасыңар.